Алтынбек жана анын бандасы Аянаны мектепке кабыл алуу уюштуруп, ага жаздыктагы тооктун жүнүн төгүшкөндө ага эч ким жардамга келген жок. Тескерисинче окуяны видеого тартып, мектептеги чаттарга жана группаларга таратышты. Сен эми биз мектепке расмий кабыл алындың. Кош келипсиң. Эми канатыңды жайып уча берсең болот. Баса бут кийимиң да таза болот. Кандай ойлойсуз? Эмнеге көпчүлүк адамдар башкаларга карата опузалоолорго арача түшкүлөрү келбейт? Кандай көмөк көрсөтүштү билбейт? Өздөрү бөлүнүп калгысы келбейт? Аларга карап турган жагат, болгон нерселерди байкашпайт. Туура жооп жок. Дүйнөдөгү ар бир 3-чү мектеп окуучусу физикалык жана психологиялык зомбулукка кабылышат. Бирок окуучулар зордук зомбулуктун күбөсү болгондугун айтышпайт. Бул үчүн батырдыктын кереги жок. Бирок кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратат деп ойлосоңуз, анда ишенимдүү чоң адамга, мисалы мугалимге кабар бериңиз.